Bize şayloodu siz düşünbey kaldık. Kimdi şaylayımız degende. Bu şayloo çındığında bu tandoo. Bu tandoo. Biz tandaşımız gerek. Nege tandayız? Biz gelecekte Kırgızstan'ın taqdırın 5 yılga uşul kişilerдің koluna ötkörüp versek jarayıken, bunun akıllı qanday oldu eken, göz qaraşı qanday oldu eken, baskan turgаны qanday oldu eken, kolu tutkak emes mi? Halk kazınasına, memleketin kazınasına kol salgan emes mi? Mıyzam buzuları жоқ beken, savattуулугу жетиштүү даражада болду экен, sen мыйзам чыгаруучуны, бул мыйзам чыгаруучу деп аталып аткандан кийин Жогорку Кеңеш элдин өкүлү катарында эмес, Жогорку Кеңеш ошол мыйзам чыгарган жыйын. Мыйзамды кантип чыгарат? Мыйзамды кара күч менен чыгара албайт. Мыйзамды байлык менен чыгара албайт. Мыйзамды акыл менен, мыйзамды турмуштагы топтогон тажрыйбасы менен чыгаратты. Кандай дейсиз? Анын атын жаза албаса, өмүр баянын жаза албаса, кандай сезимдер менен шайлап коюп атабыз? Бул биздин бала экен. Ушул биздин кыргыздын түбүнө жетет, мен ачык айтайын. Ушул түбүбүзгө жетет. Натыйжада эмне болуп атабыз? Натыйжада кошуналарга кор болобуз, садакалар. Ушуну түшүнбөй келдик, түп түшүнбөй койдук да, биздин кендирибизди кесип аткан маселе өзүңдүкү дастарканыңа бир кесип нан да салып койбойт. Ушуну түшүнбөй койдук. Кур намыс, жалган сезим, абсолютно эч кимге кереги жок бир сезимдер менен ушундай болуп атабыз. Азыр мага эжеке сыртта турганда айтып па, келип учурашып амандашып, экинчи жолу сизди көрүп атам дейт. Биринчисини мен тууганым болуп, Жусуп Абдрахмановду эстелик тургузганыңызда көрдүм эле дейт. Бул 2011-жылы болгон окуя. Жусуп Абдрахмановдун ошол 110 жылдыгына, туулган 110 жылдыгына эстелик келип тургузганыбызда мага ысык көлдөгү туугандарды көп айтты. Эмне ушуну шайлоого чейин тургузган жоксуз? Шайлоо мезгилинде тургузганыбызда биз сизге добуш берет дейбиз. Мен антип тургузбайм. Добуш берсең мен тургузбайм. Жок. Мен Россия Федерациясында окугам, Союздун. Тверь мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөм. Менин дипломдук ишим ошол Жусуп Абдрахманов жөнүндө болчу. Мен ошол студент мезгилинде айтчу элем. Аллах аман коюп, аман эсен окууну бүтүп барсам, мен ушул Жусуп Абдрахмановго, Абдыкадыр Орузбековго, Баял Исакеевке, Исхак Разаковго эстелик тургузам деген үмүтүм, балалык кездеги үмүтүм бар. Ошол үмүтүм ишке ашып, ошол Рух Ордо деген жерге келсем, сунуш кылдым. Эгер ушул төрдү Кудай берсе, буйрса берсеңиз, мен ушул төргө Кыргызга аттын кашкасында белгилүү болгон, ошол мамлекетке элге кызмат кылган 3 азаматтын эстелигин коёюн деген оюм бар десем, эч маселе жок дедим. Мен ошондо келип Жусуп Абдрахмановдун 110 жылдыгына ошол эстелик тургузуп койдук эле. Ал кезде кызы тирүү эле, эжекебиз ыйлап, ушунчалык ыйлап өзүнөн кетти. Ушунчалык ыраазы болуп атасың деп. Андан кийин Баял Исакеевке тургуздук. Жусуп Абдрахмановдон кийин ошол Баял Исакеев Кыргызстанда жетекчи болду. Ал кишинин дагы кызы Ленина Исакеева келип ушунчалык ыраазы болуп, ал кишинин айылына барып, туугандары менен жолугушалы деп Кочкорго барды. Анан ошол жерде дагы айтат, сен Исакеевдин кимиси болосуң дейт. Мен эч кимиси болбойм. Мен муну эстеп кеткенимдин себеби эмнеде болду? Ушул биз кечеки күндө биздин ата бабаларыбыз эч кимдин көзүн карабаган, бирөөнүн кол сунуп бирдеме сурабаган, кайрылчылык кылбаган, кадыр барктуу, үйүбүзгө жылан кирсе дагы оозуна ак куюп, анан кийин узатып койгон кыргыз бүгүн келип майдаландыкта көрүнгөнүн колун карап отурабыз. Бул эмне берет экен? Чайны кайерден берет экен? Чайны кайдан ичебиз? Деген сезимдер менен тандоо жок болуп, ким акча берсе ошону шайлап, ушул күнгө келип отурабыз. Программаны сиздер угуп атасыздар, телефондон көрүп атасыздар. Кыргызстанды түрөп кыдырып, бул 7-чи область биз Ысыккөлгө келгенибиз. Буга чейинкинин баардык айтып келгендерди көрдүңүздөр. Уктуңуздар, кабарыңыздар бар. Конкреттүү суроо болсо баардыгына жооп бергенге даярбыз. Мына ошондо чогулуш кызыктуу өтөт. Ар бириңиздерди кызыккан суроо болсо, тарттан баштап бере берсеңиздер болот. Адырхан Күнсанбаевич өтө чоң көйгөйлүк көрсөттү. Айтып кетти. Кыргыз үчүн эң биринчи душманыбыз бөлөт. Анда шуну уктуруп бир ойго келдим да. Эгер мен чоң кызым
turmuşqa çıksa. Oğlum arpaşından kelin olsa. Ecem kızı koydun kelin olsa. Karındaşın narındı kelin olsa. İlim çüydün küy olası olsa. Allah baltargan değil mi? Özüstük olup kalamaca özüstük oluyor. Bütün Kırgızstan olur. Bütün Kırgızlar olur. Oşöyle birimdik, mekenim Kırgızstan, SDPK, Respublika, Arnamız köyle partiya. Alardın takdirine men toktavoyum, özümür menden jakşı bilesiňer. Bul partiyalar kayda, alardın aktivist liderleri kayda, jana kanday awalda hazır bolgon. Men bulardy çeçmeli öyle koyoyum. Bağa Kırgızda aytatko, ölgöndün üstüne gömgömdün bagın deyt. Oşon üçin men bundan alys boloyum. Geçe Alamedin rayonunda joluguşup atkanda bir Valentina Mikhailovna деген bir birew çıkıp aytdı. Men orusmun deyip. Moğol жерде men kaynasa da, emne bolgon bolsa da men ketpeyim. Bul menin mekenim deyip. Bul menin Kırgızstanım deyip. Bizdin bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası. Azray tutarız. 1 milyon Kırgızlar Rossiyada emgek kılıyorlar. Oşol 1 milyon emgek kılgan azamatlardan hukukları çektirgen. Biz жалгыз ушул партия Россия менен кош жарандыкты көтөрөбүз. Чтобы стать в течение 5 лет мы попытаемся добиться установить Российской Федерации о двойном гражданстве. Это будет единственная, первая страна, с кем Кыргызская Республика должна заключить такой договор о двойном гражданстве. Это принесет огромнейшую пользу, я скажу. Огромную. Бұл эмне деген идеология болды. Егер сен уурда, макул уурдап тұрсың, миллиард сом уурдап тұрсың, бирок 100 миллионун төгүп кой, анан үйүңө барып жашайт. 900 миллион менен ким жашабайт? Егер сен 100 миллионду төккөн болсоң, демек мойнуңа алдың да сен уурлук кылдың, кылмыш жасадың. Мыйзам каттуулугуна мыйзам эмес, мыйзамдын так аткарылышынан каттуу болуш керек. Наказание должна быть неотвратимой. Шуныңыздар, сөзсүз түрдө жооп беришим керек да. Азыр кайра ошол уурдагандан бир чим-чим үзүп алып төлөп коюп, көчөгө чыгып, баатыр болуп атат ошолор. Кайра депутаттыкка бараткандар бар. Мен дайым айтам, эгерде Кыргызстандын жетекчиси жеке өзүнүн үй бүлөсүнө зыяны тийсе, мен бир да сөз кылмак эмесмин. А бүтүндөй улутта мамлекетке тийип аткандан кийин аны баскан турганы, мен аны айтышым керек, дешим керек. Ошон үчүн сынды туура кабыл алыш керек. Жыйынтык чыгарыш керек. Муну качан арзандайт деген сөзүңүзгө мен ушинтип жооп берем. Кудай кааласа, тышкы саясатыбызды ордуна келтиргенде арзандайт. Мыйзамда каралбай калса, ушуларды биз карап жазышыбыз керек. Заман өзгөрүп турат. Ошого жараша мыйзам жазабыз. Ушу гана убада беребиз. Кудай кааласа, канаттууга кактырбай, турушуктууга чокутпай, калкалап, сиздердин кызыкчылыгыңыздарды коргойбуз деген ишенимдүү түрдө убада бере алабыз. Кудай кааласа. Рахмат. Адахан жөнүндө айтып турган болсок, мына Адахан деген Адахан. Жалгыз мына партиялардын арасынан ушул кепке айтып кетет. Эгерде жанагында кемчиликтер болсо, эгерде жерин баарын сатып ийсе, колдорунда турат, камабайбы андай болсо. Кана камаган. Мен адам терсиз жөнүндө айтып кетет. Мына азыр бийлик үй мындай топтошуп алып жаманаттыгып атат. Бирок учурунда садыр камалганда кыйкырып чыккан Адахан болчу. Эмнеге камап атасың? Чындык үчүн камап атасың. Атасы өлдү, энеси өлдү. Жиберип койгула, топурак салсын деп. Кыйкырган Адахан болчу. Мына тили бар деп атат. Үчтүү парламент болсо, мисалы деген мен деле ошакта отурсам, мен эч ким мындай чукулабаса иштебейт. Жүрүп, ары бери басып. Антип тияк биягын айтып турганга киш керек да, урматтуу адам. Мына ошону биз азыр деген сиздерден бир өтүнүч, ушундай күчтүү бир партияны шайлайбыз. Дайынчыларга жолуңар шыдыр болсун, жолдошлар кыдыр болсун. Ойлогон ой максаттарга жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн силерге Кудай ден соолук берсин. Жакшылыктарда жолугушалы. Аман